Жогорку кеңештин депутаты Аида Салянованын бир тууган инисин 6 ноябрда белгисиз бирөөлөр атып кетишкен. Аида Салянованын жактоочусу Улан Жумаковдун айтымында 6 ноябрда түнкү 2 чамасында Бишкектин Көкжар конушунда жашаган Улан Саляновдун үйүнө бет капчан куралсан адамдар кирип келип, аны атып кетишкен. Кол салуудан 42 жаштагы Улан Салянов каза тапкан. Улан Саляновдун машинасы эң жөнөкөй бир карапайым кадимки эле жөнөкөй адам айдаган унаа. Эч кандай кошуналары, тааныштары эч кандай Улан Салянов көп акча кармабаганын, саясатка көп аралашпаганын айтышты. Үйдү дагы жаңы эле салып, быйыл жаздан баштап салып, уже бүтүп калган. Бул жерде мына баратасы дагы толуктура элек. Туугандарынын айтымында окуя түнкү 1:30 болгон. Алгач бет капчан 3-4 киши кирип келишип, акча талап кылышкан. Үйдүн кожоюну Улан Салянов алар менен кармаша кеткенде ок атылган. Ошол учурда 17 жаштагы уулу Абай Салянов үйдөн качып кеткен. Атайла уюштурулган кол салуу же үйдү тоноо максатында жасалганбы азырынча белгисиз. Назначены все необходимые судебные медицинские экспертизы. Сейчас в данный момент проводятся все необходимые оперативные розыскные мероприятия. Туда из опытных сотрудников сейчас с МВД и ГУВД Чуйской области, Аламедийского района. Милиция оппозициячыл саясатчынын бир тууганынын өлүмүн иликтөөдө саясий себеп каралбаганын билдирди. Маркумдун жакындары болсо бул кылмыш Салянованын ишмердиги менен байланышта болушу мүмкүн экенин четке какпайт. Ал ортодо ата мекен фракциясы Аида Салянованын коопсуздугун камсыздоо талабы менен УКМКга кайрылды. Атайын репортер Кейжи үчүн.